Жай мезгилинин келиши менен ичек карын жугуштуу оорулардын көбөйүү коркунучу күчөйт. Адистердин айтымында оорунун жайылышына көбүнчө жеке гигиенанын сакталбагандыгы себеп болууда. Айрыкча жаш балдар арасында колду убагында жуубоо, жашылча жемиштерди жакшы тазалабай колдонуу жана сапатсыз сууну ичүү инфекциянын таралышына шарт түзөт. Ошол ооруга жеткирбеш үчүн в первую очередь биринчи бул колду таза жууш керек. Балдарды кичи кезинен үйрөтүш керек гигиенага. Тамактан мурун, дааратканадан кийин, ит мышыктар менен ойногондон кийин обязательно колду самындап жууганга аракет кылгыла. Чымындар менен күрөш кылыш керек. Алар дагы эң биринчи инфекцияны алып келе турган насекомый болуп саналат да. Анан кийин азыркы күн ызыкта тамактандыруу жериңерди байкап, кечеки тамакты жылытпай, свежий күнүгө свежий тамак берип, жылытма тамактан алысыраак. Адистер көчөдө жана эс алуу жайларында сатылган тамак аштарды колдонууда да этият болууга чакырышат. Тамак аш даярдаган жайлардын санитардык абалына көңүл буруу, тез бузулуучу азыктарды туура сактоо жана таза сууну пайдалануу оорунун алдын алуунун маанилүү шарттарынын бири болуп саналат. Эгерде азыр жайкы сезон, жер жемиштердин сезону башталды, ичек карын оорулар эми көбөйөт. Балдар көбүнчө ошо кичинекей жаш балдарда көп болот да ичек карын оорулары. Анткени жер жемиштерди жуубай жешет, садиктен чыкканда нечте ойноп жүрүшөт. Ошо эн аталарга айтат элем, бул жерде өзүңөрдүн үй бүлөлүк дарыгерлериңерге кайрылып, телефон аркылуу болбосо поликлиникага келип, кантип баланы ошо ичек карын оорулардан кантип дарылаш керек, совет алып, кеңеш алып, бул жерден келип бизде ошо балдарды кантип суусундугун обезвоживание деп коет, ошол обезвоживание болуп кетпеси үчүн ошону кантип суусундукту толукташ керек, организмди суу менен толукташ керек, ошонун баарын дарыгерлер үйрөтүп, көрсөтүп беришет, өздөрү бир ошол жерден. Расмий маалыматтарга ылайык, жыл башынан бери 6 ай ичинде ичек карын жугуштуу ооруларынан 1150 учур катталган. Ооругандардын басымдуу бөлүгүн 5 жашка чейинки балдар түзгөн. Дарыгерлер оорунун алгачкы белгилери байкалганда өз алдынча дарыланбастан медициналык мекемелерге дароо кайрылууну сунушташат. Азыр көпчүлүк элдер ошол өзүнүн дем алыш күндөрү тоо жакка баягы эс алуу жайларына чуркашып атат. Ал жерде азыр кээ бир жерлерде шарттын жоктугун билесиңер. Ал жерде дааратканалар суу боюнда, ошондой эле тамак даярдаган болсо, ошол тамак даярдаган ашканалардын шарттары жок. Ошон үчүн биз азыр санепт көзөмөл кызматы бир жумадан бери ошону көзөмөлү күчөттүк. Ошол жерлерде шартыны оңдоо, ошол эле санитардык көрсөтмөлөрдү берип, ошол тур сезонунун ичинде ушундай баягындай көйгөйлөр болбошуна дагы бир сунуш берип атабыз. Анан дагы бир мен жогоруда айтып кеттим, калктын таза суу менен камсыздалышы. Өзүңөр билесиңер, бизде бүгүн Ысык Ата районунда 65 жакын суу түтүшкөлөр бар. Булардын курулганына 60-70 жылдан ашып кетти. Көпчүлүктө турбалар эскирип, ошо сынган учурлар бар. Анан аба ырайынын баягы сел ташкын учурларында ошолор турбалардын суу түтүшкөлөрүнө баягы ылай суулар жана баягы саркындуу суулар кирип кетип, ошол дагы адамга коркунуч туудурушу мүмкүн. Ошон туристтик сезондун башталышына байланыштуу санитардык көзөмөл дагы күчөтүлдү. Эс алуучу жайларда, коомдук тамактануучу жайларында жана суу пайдаланылган аймактарда текшерүүлөр жүргүзүлүп, санитардык талаптарды сактоо боюнча түшүндүрүү иштери уланууда. Адистер ар бир жаранды тазалыкты сактоого жана жеке гигиена эрежелерин так аткарууга чакырышат. Кызжыбек Жээнбек кызы, УТРК Чүй, Ысык Ата району.